Ахтырка Сумма баскынчылардын рейдинен жапа чегип жатат. 2 пунктка ири гипермаркетке жана электр станциясына 2 жолу аба соккусу болду. Украина орус куралдуу күчтөрү Мариуполдогу балдар ооруканасын бомбалады деп айыптады. Шаар кеңеши маалымдагандай медициналык мекеме талкаланган. Бирок каза тапкандардын жабыркагандардын саны азырынча белгисиз. Орусиянын баскынчы күчтөрү балдардын ооруканасын бир нече бомба таштап, эбегейсиз кыйроого алып келди деп билдирди кеңеш. Орусия кол салгандан бери оорукана иштеп жатканбы же жокпу айтыла элек. Социалдык тармактарга чыккан сүрөттөрдө имараттын таш талканы чыкканы көрүнүп турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский уранылардын алдында адамдар калган болуш ыктымалдыгын билдирди жана бомбалоону жырткычтык деп атады. Орусиянын коргоо министрлиги оорукананы бомбалоо тууралуу маалыматка комментарий берген жок. Москва жарандык объектилерге сокку урбаганын айтып келатат. Ошол эле маалда турак жайлардын, мектептердин кыйраганы тууралуу кабарлар чыгууда. Бунун соңку маалыматына караганда, Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада бери дегенде 1424 карапайым киши каза тапты же жарадар болду. Мариупол бир нече күндөн бери орус аскерлеринин жана өзүн Донецк элдик Жумурият деп атаган аймактын күчтөрүнүн блокадасында калды. Шаардагы гуманитардык абал өтө оор экени кабарланып жатат. Украинада орус аскерлеринин аткылоосуна, бомбалоолорго туш болгон курчоодо калган карапайым элди эвакуациялоо аракети уланууда. 9 мартта эртең менен Орусия жергиликтүү саат 10дон баштап элдин Киев, Чернигов, Сумма, Харьков жана Мариуполдон чыгып кетиши үчүн ок атпоо режимин сактаарын билдирген. Бирок расмий маалыматтарга караганда согуш зонасынын көчүрүү иши айрым жерлерде үзгүлтүккө учурады. Суму шаарынан гана коопсуз коридор түзүлгөнү тастыкталды. Мариуполдун тургундарын эвакуациялоо мүмкүн болбогону белгисиз. Бир күн мурдараак атышпоо режими бузулуп, эвакуациялоо аракетинен майнап чыккан эмес. Кызыл Чырым эл аралык уюму Кара деңиздин боюнда жайгашкан шаардагы абалды апат деп сыпаттоодо. Ирпен шаарынын тургуну 8 мартта коридор аркылуу чыгууга аракеттенгенде аткылоого туш болгонун, апасы жана дагы бир нече киши ок учканын Эркин Европа азаттык радиосуна айтып берди. Людмила Кунисканын айтымында алардын машинелеринде балдар деген жазуу болгонуна карабай, орус аскерлери ок чыгарган. Бунун маалыматына караганда, Орусия Украинага согуш ачкан 24 февралдан бери 2,2 миллион киши чет жактарга качууга аргасыз болду.